Assalamu alaikum tuğanlar. Çota men zuğum uğulbay kalgandan efirdi üzüp başından girip başladım tuğanda. Zuğukta aytıp koyosuzlar tuğanlar. Zuğukta aytıp koyosuzlar. Zuğuk kanday bolutat. Gruppalarga bölüşөбүз. Zuğukta aytабыз tuğanlar. Zuğukta aytıp koyulat tuğanlar. Zuğukta aytıp koysanızlar tuğanlar. Zuğuk kanday bolutat. Кутмандуу кеш туғандар. Бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгын предварительный жыйынтыгын көрдүк туғандар. Жалаң эле байдын партиялары жергиликтүү кеңешке Ош шаар менен Бишкек шаарына жалаң байлардын партиясы. Ошо Ак Бата партиясы бул Түлеевдин партиясы, Эмгек партиясы бул Салымбек байдын партиясы, Ата журт Кыргызстан партиясы бул Бийликтин партиясы, Ынтымак партиясы бул Райым Миллиондун партиясы. Жалаң ушуга окшогон бай партиялар өткөн туғандар. Бул шайлоонун жыйынтын жокко чыгарыш керек. Бул шайлоону тааныбашыбыз керек. Ош шаары менен Бишкек шаарын. Анан туғандар Бишкек шаарын референдум боюнча туғандар. Референдум зордоп мыйзамсыз референдум өткөзүп, жаңы конституцияны кабыл алышты. Жаңы конституцияны кабыл алганда дагы мыйзамсыз көп нерселер болуп туғандар. 75% коюп койсуз. Каршы 75%. Ашып кетсе 800 миңге жакын адам катышпаптыр туғандар. 500ге жакын эле 500 миң адам эле катышыптыр туғандар. Бул шайлоо деп эсептелбейт туғандар. Мен сиздерге дагы кайрылып кетем. Шайлоонун жыйынтыгын референдумду тааныбайбыз туғандар. Бул бийликтин өзүн тааныбайбыз туғандар. Мына ачык айтам. Жалаң байдын партиялары өтүп турган. Дагы алдандык. Канчага чейин алданабыз туғандар. Бул бийликке сабак болбойт окшойт. Жээнбеков не болуп кетти эле. Ошону кайталайт окшойбуз. Бул кайталаш оңой эле, мен дагы айтып коеюн. Ол нерсени кайталашчы. Ошон үчүн туғандар, бул шайлоону тааныбайбыз, референдумда тааныбайбыз, Садырдын өзүн да тааныбайбыз. Бул бийликти, арам бийликти да тааныбайбыз туғандар. Мен кыргыз элин чакырып кетем. Кайдыгер карабайт туғандар. Ошол шайлоонун жыйынтыгын карап чыгышыбыз керек туғандар. Бул шайлоонун жыйынтыгын карап чыгалы туғандар. Бул акмакчылык деген бул. Не деген эл болуп калдык туғандар. Жалаң байлардын партиясына, Салымбековдун партиясы, Ак Бата партиясы, Эмгек деген партия бул Салымбековдун партиясы туғандар. Ата журт Кыргызстан партиясы бул бийликтин партиясы, Ынтымак партиясы бул Райым Миллиондун партиясы. Не деген акмакчылык туғандар. Мына өзгөчө Ош шаары менен Бишкек шаарында дагы алдандык туғандар. Акчага сатылдыкпы же, эмне болдук? Булар Ата журт партиясы акчага сатып алдыбы бизди? Не, биз эл алдандыкпы же кандай түшүнсө болот? Бир карапайым элдин партиясы өтпөптүр туғандар. Бир карапайымдын элдин партиясы өтпөптүр туғандар. Бул не деген акмакчылык? Бул шайлоону тааныбайбыз туғандар. Шайлоонун башынан өткөзүшүбүз керек. Ошо Ата журт партиясы, Ынтымак партиясы, Ак Бата партиясын, Эмгек партияларын жолотпошубуз керек. Жалаң карапайым элдин партиясы өтүш керек туғандар. Булар акчага сатып алышты, фальсификация кылышты туғандар. Референдумда фальсификация, жаңы конституцияны кабыл алышты. Кайдыгер карабайлы туғандар, кайдыгер туғандар. Эртеңден баштап, эртең Бишкек шаарында митингде отат туғандар. Мен дагы чакырып кетем, болду. Мен жададым бул бийликтенчи, эркекче айтайын. Кымбатчылык, барлык нерсе кымбат, бензиндин баасы көтөрүлгөн, азык-түлүктүн баасы көтөрүлгөн туғандар. Мындай жашоо болбойт. Мындай жашоо болбойт туғандар. Эртең митинг боло турган болсо Бишкек шаарында, туган Ош шаарында болот, чыккыла туғандар. Жалаң байлардын партиясы өттүр туғандар. Дагы алдандык туғандар. Бул Садыр, Зек дагы кыргыз элин дагы алдады туғандар. Таза шайлоо болот эле, жалаң фальсификация менен өттү туғандар. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Ош шаары менен Бишкек шаарынын шайлоосун жергиликтүү кеңештин референдумду адам бетер тааныбайм туғандар. Референдум мыйзамсыз туғандар. Мыйзамсыз туғандар. Мен дагы ачык. Ата журт партиясы бул ошол Ташиевдин партиясы, бийликтин партиясы туғандар. Ошонун партиясы админ ресурс колдонуп, элди акчага сатып алып, фальсификация кылып, ошол жердеги квартальный комитеттердин төрөөндөр менен сүйлөшүп, фальсификация кылып өткөзүштү туғандар.
тааныбайбыз, бул жергиликтүү шайлоону дагы, референдумду тааныбайбыз. Мен кыргыз элин кайдыгери карабаган жарандарга кайрылып кетем туугандар. Чыгышыбыз керек, өз укугубузду коргошубуз керек. Бизди алдап, фальсификация кылып өткөздү туугандар. Мен дагы чакырып берем. Митинг боло турган болсо чыгышыбыз керек туугандар. Өз талабыбызды коюш керек. Мына байлардын бийликтин партиясын жокко чыгарып туруп, жалаң карапайым элдин партиясын алып келишибиз керек туугандар. Бул арамкорлор бизди дагы лох кылып ойноп атат элдичи. Бул Садыр Зек Ташы Төпөрас экөө кыргыз элин алдап, өзү каалагандай кылып суу сактагычтарды сатып, керек болсо мына темпероват суу сактагычыбызды орто токой суу сактагыч сатып, керек болсо ГЭСти Өзбекстан менен курабыз деп туугандар. Бардык нерсени сатып бул жака даярданып атат туугандар. Бөлүшөбүз туугандар, бөлүшөбүз. Бир сөз менен туугандар, эртең митинг болсо Бишкек шаарына чыгабыз туугандар. Мен Москва шаарына чыкканга аракет кылам. Бизде Москва шаарында азыр жалгыз чыккан митинг расширяться этеп экен, билбейм. Бирок мен да аракет кылып келем. Ошо посольствого чыгып, өз укугун коргогон үчүн чыгып, бул бийликти тааныбаганымды билдирип коем туугандар. Аракет кылам. Законду, бул Россиянын мыйзамын бузбаганга аракет кылам. Бирок аракет кылам туугандар. Мен дагы Бишкекте боло турган болгон, Бишкектеги митинг боло турган болсо, Ош шаарында митинг боло турган болсо, чыккыла элдер. Жалаң байлардын партиясы, бийликтин партиясы өтүп тургандар. Дагы алдандык. Алдандык туугандар, алдандык. Канчага чейин алданабыз туугандар, бул арамкорлордон, бул паракорлордон, бул кыргыз элинин ойлун ойлобойт туугандар, буларчы. Көрдүңүздөр го, суу сактагычтарды сатып берди. Бардыгын сатып берди туугандар, бул арамкорлорчу. Ошо Башболот Ташиев, Садыр Зек, булар кыргыз элин кызыкчылыгы. Мына таза шайлоо өтөт дедиле, таза шайлоо өткөн жок, фальсификация болду туугандар. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы туугандар, кайдыгер карабайлы. Эфирде группаларга бөлүшөбүз туугандар. Бул бийликти тааныган эмесмин, азыркы жергиликтүү бийликти да шайлоонда тааныбайм, кеңештин референдумда тааныбайм, Садыр Агаңарды тааныбайм, Садыр Агаңардын бийлигин да тааныбайм. Бардыгын эч ким тааныбайм, бардыгы мыйзамсыз туугандар. Бул жаңы бийлик келе турган болсо, булар 5-октябрдан 2021-жылдын биягы мыйзамсыз жокко чыгарат. Ошо ким алса, генералды ким алса, ол аркага кайтат туугандар. Кимдер генерал алса, бардыгы ошо төлөмдөр, акчалар, айлыктарды алган бардыгы аркага өтөт туугандар. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Бул мыйзамсыз, референдум мыйзамсыз. Зордукта өткөздү. Мыйзамсыз туугандар, мен дагы чакырып кетем. Мыйзамсыз туугандар. Садыр Агаңардын турушу мыйзамсыз өз, турушу. Мен дагы айтып атам. Садыр Зек ол, преступник. Мен дагы айтып берейин, мен ошону укуңар келет о. Ошон үчүн бул шайлоонун жыйынтыктары жергиликтүү кеңеш Ош шаары менен Бишкек шаарын жокко чыгарышыбыз керек туугандар. Жергиликтүү кеңештердин ошо Ош шаары менен Бишкек шаарын жокко чыгарып, референдумда жокко чыгарып, рахмат Марс. Рахмат Бектур иним. Адам болбой, алданып эле жүрөбүз, постоянно алданабыз. Ошо 1000 сомду мен деле беренчи силерге. Рахмат Султанбек. Шайназар. Мен ошол туугандар, мен бул бийликти тааныган эмесмин, азыркы референдумда тааныбайм, жергиликтүү кеңеш Ош шаары менен Бишкек шаарындагы жергиликтүү кеңеш шайлоонунда тааныбайм туугандар. Аманчылыкта калабыз, эфирди бөлүшүп коебуз туугандар. Бул Зек бийлигин тааныган эмесмин, тааныбайм дагы. Пока.